Өткөн жылдын 16 сентябрында Махабат Темирбаеванын үй бүлөсү да коопсуз жайга качууга аргасыз болгон. Каргашалуу окуяда үй жайы, мал мүлкүнөн ажыраган айылдаштарынын катарында ар кайсы жерде баш калкалап жүрүшкөн. Качан гана мамлекет тарабынан турак жайы калыбына келтирилгенден кийин кайра көчүп келип жашап жатышат. Буга чейин мынчалык мыкаачылыкты көрбөгөн үй бүлөнүн тилегени эле мындан ары тынччылык болсун дешет. Заманыбыз оңолсун деп Кудайдан тилеп отурабыз эми. Кудайым заманыбыз тынч болсун, жүзүбүз жарык болуп, экинчи бул уруш кайталанбасын. Уруштан жүрөгүбүз чыгып калды, эми Кудай тажиктерге инсап берсин. Эми эмне кылышыбызды билбейбиз. Чунчалыкка барып таштады тажиктер, эми эмне кылышыбызды билбейбиз, эми заманыбыз оңолсун. Ошол каргашалуу окуяда достук айылы дээрлик толугу менен өрттөлүп тонолгон. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кыска аралыкта айылды жаңыдан түптөө тапшырмасын коюп, 60га жакын үй жаңыдан курулду. Айылдын ички жолдоруна асфальт төшөлүп, көчөлөр жарыктандырылат. Заманбап үйлөр болуп бүттү. Азыр эми мына детсад бүтүп атат, мектеп бүтүп атат. Заманбап болуп, балдарга ойной турган спорт зал ачып берип атат. Газон баягы футбол ойной турган айынча. Неме баягы бассейн куруп берип атат. Жолдорду оңдоп берди, заборлорду куруп берип ататтар. Эми өкмөткө рахмат, ушунчалык эме кылып ататтар. Бардык бийликтегилерге рахмат айтам. Социалдык объектилердин курулушу да кызуу жүрүүдө. Ноябрь айында заманбап типтүү мектеп пайдаланууга берилет. Чек арадагы окуучулар үчүн билим уясында атайын спорт зал, ашкана, ал эле эмес медициналык каанасы да камтылган. Ысык суу, муздак суусу чыгарылып, бардык шарттар түзүлүүдө. Бул 110 мектептин башталышын биз апрелдин аягында, майдын башталышында башталганбыз. Негизи жумуштар бүттү, бардыгы бүттү деп эсептесек болот. Благоустройство манча-мунча жумуштар калды болгончо. Бул жер заманбап. Строй материалдардагы сертификаттары менен бар жолуна келген өзүңүз көрүп атасыздар. Баары качествосы менен да. Мектептин курулушу бүткөнгө чейин окуучулар сабактан калбаш үчүн мугалимдер жаңы курулган үйлөрдө окутуп жатышат. Мектеп директору өз үйүнүн бөлмөлөрүн окуу кааналарына ыңгайлаштырып, 1 сентябрдан бери кадимкидей сабак өтүлүүдө. Мектеп азыр бизге бүтүп калды. Кудай калса, бүткөнгө байланыштуу окуу процесси үздүкүлдүккө учуратпаш үчүн ушул жерде окуп турабыз убактылуу. Бирок баланын саны өзүнө жараша болуп атканы азыраак болгонуна байланыштуу үзгүлтүккө учурабай эле жетишип окуп турабыз. Мектеп 1 ноябрдан ачылышы болот экен. Ошого азыр даярдык көрүп, жасалуу иштерин жасап даярданып жатабыз. Достук айылында 60га жетпеген гана окуучу бар. Айрымдары буга чейин көчүп барган жериндеги мектепке которулгандыктан жаңы мектеп ачылганча деп айылга келе элек. Курулуштар толугу менен аяктап жашоо бир нукка түшсө, жашоочулар кайрадан жайгаша баштайт дейт Достук айылынын башчысы. Мына чек арадагылардын бардыгынын айлыгын көтөрдү. Чек арачы барбы, иштеген жумушчуларыбыз барбы, пенсия пособияларыбыз көтөрүлүп атат. Мынандай шарттарды түзүп берип атат. Мисалы Баткендин центриде ички көчөлөрдө асфальт жок. Биздин ички зигзаг көчөлөрүбүзгө чейин асфальт болду да. Ылай болбойт да, мындачасы айтканда, балдарыбыздын путу ям өзүбүздүн путубуз ам. Шунчалык шартты түзүп бергенден кийин президентибиз жакшына болуп келип жашаш керек берди. Мындан 1 жыл мурда 16 сентябрь күнү тажик тарап Кыргызстандын аймагына куралдуу кол салып 423 үй толугу менен өрттөлгөн. Анын ичинде Баткен районундагы Достук жана Капчыгай айылдары талкаланып, президенттин тапшырмасы менен ген планга ылайык жаңыдан түптөлдү. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.